курстагы меймандар, мугалимдер, саламатсыңарбы окуучулар? Мына бүгүн балдар дагы силер үчүн мигрант колдогон билим долбоорунун атагында китеп окуу сынагыңардын 5-чи айланпасы өтүп атат балдарым. Азыр эжекеңер жыйынтык чыгарса керек. Балдар ушул мигрант колдогон билимде биз силерге дайым айтып кетебиз. Канчалаган Россияда эмгектенип жүргөн агаларыңар силерди билимдүү болсун, илимдүү болсун деп колдоп келе жатышат. Буларга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Мен азыр ушул агаларыңардын фамилиясын бир сыйра силерге окуп берейин, дагы тааныштырабыз. Күндөн күнгө силерди колдогон агаларыңар, эжелериңер көбөйүп атат. Жолчубай уулу Байжигит, Иметов Эсенали Базарбаевич, Шайков Канатбек Абдумаликович, Нурдинов Арген Акылбекович, Кайманов Арапбай Кочкорович, Бекзат Замирбекович, Максутов Тамирбек Абдукаримович, Маматов Темирбек Алиевич, Маликов Жусупали Акуналиевич, Нурланулу Паязбек, Төрөкулов Курманбек Болотбекович, Каримов Талантбек Камалдинович, Момунов Чыңгыз Мидинович, Икрамулу Нуржигит, Ахматов Мухаммед Маматкалылович, Осонов Данияр Ильязович, Мисиров Роланбек Жумабаевич, Эгембердиев Тынчтыкбек Рахманбердиевич, Назармаматов Семетей Орозалиевич, Эргешов Муратбек Орозалиевич, Аматов Эрмекали Расулович, Фазылов Азрет Кубатович, Исраилов Максат Эрмаматович, Абдыгалиев Ибрагим Абдумуталипович, Мамед Улусуеркул, Токтоматов Анварбек Каримбердиевич, Айдаров Эрлан Жээнбекович, Маатбек Орозалиевич, Нарматов Бенек Чаштанбекович, Бекмурза Улу Бекболот, Ашимов Таласбек Амадалиевич, Төлөнов Авазбек Жээнбекович, Алимбек Улу Азимбек, Чыныбек Тураталиевич, Ашим Улу Абдулла, Ангарали Улу Актырек деген. Ушул агайларыңар азыр катары 36га жетиптир. Силердин апта сайын өтүп жаткан конкурсуңарга, китеп окуу сынагына жана силердин тандооңор менен ушул чейректердин жыйынтыгында эң мыкты мугалимге стипендия катары ай сайын 5000 сом, китеп окуу сынагына 5000 сом ушундай стипендия болуп берилет деп чечип, ушундай акча жөнөтүп атышат. Бул үчүн биз дайым ыраазычылык каттарыбызды жөнөтүп атабыз, ыраазычылыктарыбызды билдирип атабыз. Азыр дагы мына силердин бүгүнкү сынактын эсебинен дагы бир жолу бардыгыбыз ушул сыртта эмгектенип жүргөн агаларыбызга ыраазычылык билдирип колдоп коелу. Өзүбүздүн мамлекетибизден чет жерде иштеп жүргөн ар бир алтуулуубуздун ушула Ак булак айылынын кулунунун ушул силерге окшоп убагында Саттыктор атындагы орто мектебинде билим алган агаларыңардын баардыгынын ден соолуктары чың болсун, Аллахым өмүрлөрүнө береке берсин, ошол жерде жакшы иштесин, тапкандары берекелүү болсун, үй бүлөлөрү менен тынч болсун, Аллахым жакшы табылгалар менен ушул өз мекенине, өз айылына келишине насип кылсын. İşlerin ırbaş versin, ha baldarım? Hazır baldar sözdü, uşul bizdin dagı bir silerden demörçü var, uşul Ак булак айылынын тургуну Аматов Эрмегали ажыга берели sözdü, damla vereli özünün sizlerге болгон калоо тилектерин. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Саламатсыңарбы, урматтуу инилерим, карындаштарым, кыздарыбыз, балдарыбыз, биздин балдарыбыз, кыздарыбыз менен теңсиңер. Биз буга чейин да канча мынча келип кабар алып көрүп турганбыз. Иншалла менин курсам болгонум биздин ушул залдын ушу теориянын ичинде биз бир гана кыз балдарды көрчү элек да. Азыр Кудайга шүгүр мына уул балдар, эркек балдар көбөйүп калыптыр. Себеби мына жигиттер, эркек балдар силердин мына ушул биздин айылга, биздин мына ушул Ак булак айылына силердин кызматыңар өтө көп керек болот да.
ушул жерде иштеп мамлекетке салым кошуш бул эркек адамга көбүрөөк милдет жүктөлөт. Анан мына кыз балдарыбыз дагы иншалла кайсы жерге барса дагы бактылуу болушуп ошол жерде кызмат кылып мекенге кызмат кылышка аракет кылат. Ошон үчүн менин кубанганым ушул бизде мына жигит балдар жылдан жылга көбөйөт. Бул өтө чоң нерсе. Анан мына силердин ушундай конкурска катышып, ушундай видеороликтер, сүрөттөр аркылуу бизге группага дайым отчет катарында же болбосо ушундай бир видеороликтер, эмелер, жаңылыктар барып турат иншалла. Ошолорду көрүп мына Кудай буйрса башында 10го жетпеген адам болду, 10дон ашты, 20 болду, 30 болду, мына 36га жетип калды иншалла буйрса. Эми иншалла биз үмүт кылабыз дагы да ушундай угуп билип, көңүлдөн чыгарып ушинтип кошулуп, келечек үчүн, мамлекет үчүн, жаштар үчүн салым кошобуз дегендер ушинтип угуп, силерди көрүп, курсант болуп, көз кубантып, бара-бара демөөрчүлөрүбүз көбөйөрөт иншалла. Эми биз үмүт кылабыз, эгер ошол биздин мигранттарыбыз, биздин бир туугандарыбыз, биздин айылдаш жердештерибиз аман болсо, эсен болсо, буюрса мындан дагы чоң, келечекте мындан дагы чоң мына заманбап жетишкендиктердин талапка ылайыктуу ушундай нерселерге дагы эме болот деп үмүт кылабыз да, буюрса иншалла. Рахмат, биздин үмүтүбүздү акташка аракет кылып атасыңар. Бир мезгилде мына ушул эжекелер бизди окуткан, бирок ал мезгилде аябай тартыш болгон. Кала берсе ошол бир тетрадка дагы жетишпей, кээ бир предметтерде 2ден 3төн тетрад ачкыла дегенде 2ден 3төн тетрад ала албайт эле. Мугалимдерибиз дагы түшүнөт эле дагы унчукпай калат эле. Башында айтып коет эле. Азыр силердин дооруңар алтын доор, урматтуу жаштар. Окугула, телефонго, интернетке, болбогон эмеге алаксыбагыла. Эгер силер окуп, ийгиликке жетишип, ийгиликтерди багындырсаңар, силерге бул телефон ол жөн эле бир чөнтөктө же ар жерде жатып кала турган бир мелич болуп калат да, бир майда нерсе болуп калат. Мындай компьютер бардык жетишкендикке жетишесиңер. Ошон үчүн илим алып, билим алып, биринчи максат оюңарды азыртадан силер ой тилек максат койгула. Кудайым, мен келечекте ушундай бир адис болоюн. Кала берсе кыргыз мамлекетими путка тургузуп, салым кошуп, кала берсе кыргыз мамлекетими дүйнөгө таанытып, кыргыз мамлекетибиздин флагын дүйнөдө көтөрүп, башка мамлекеттер менен карым-катнаш кылып, ошолор менен связылып, ошолор менен сүйлөшүп, ошолорго дагы бир пайдам тие турган бир дүйнө тааныган бир адис болоюн деп азыртадан бир адисти тандап, ниет кылып Кудайдан тилегил. Себеби Кудай Таала Куранда айтат: "Эй пендем, эй адам баласы, тилегиле, мен тилегиңерди берейин." Айрыкча силер жаштар, силердин күнөөңөр жок, Кудай кааласа, силер кандай максат коюп тилеп Кудайдан сурансаңар, ошону берет. Ошол үчүн биз себебин кылабыз, окуйбуз, көбүрөөк эмгек кылабыз, көбүрөөк мээнет кылабыз, көбүрөөк ошого сабыр керек, ошого эмне керек? Бизге аракет керек. Ошон үчүн биз өзүбүз окуй албай, өзүбүз жетише албай калган арманыбыз ичибизде калбасын деп, өзүбүздүн бала чакадан чыкпаса дагы, ушу балким ушул эл уулдарынан, ушул биздин Акбулак элинин уулдарынан, неберелеринен ушундай бир жаштардан чыгып калат экен деп биз үмүт кылып, салым кошуп, аракет кылып атабыз, урматтуу жаштар. Ошон үчүн биздин мээнетибизди акташка аракет кылгыла. Биз дагы да үмүт кылабыз. Кийинкиде дагы бир чоң эме болуп калса, конкурс болуп калса, баягыдай райондук деңгээлдеги, айыл өкмөттөгү деңгээлдеги болуп калса, буюрса иншалла биринчи орунду бербей алып каласыңар деген үмүттөбүз да. Ошондойбуз. Сөз бересиңерби? Рахмат. Алла ыраазы болсун. Жакшы окугула. Силерди ушундай бир илим билим берип, убактын ажыратып, мына ушу устаз, мугалим бул эң чоң, эң жакшы кесип дейт да. Мугалим деген өзү араб тилинде алимун, муаллимун, билүүчү, үйрөтүүчү деген маани болот. Бул эң чоң кесип болот. Анан мугалим ата-энеден жогору турат дейт, урматтуу жаштар. Ата-энеден жогору турат. Себеби ата-энебиз бере албаган тарбияны, ата-энебиз бере албаган илим билимди ушул мугалимдерибиз, устаздарыбыз толуктап берет. Ошон үчүн мугалимиңерди дайым сыйлагыла, урматтагыла. Каяша сүйлөбөгүлө. Мүмкүн болушунча урматтап, мугалимдердин ыраазычылыгын, дубасын алышка аракет кылгыла. Ошон үчүн ушул айткан сөздөрдү амал кылып, бардыңар аткарасыңар деген үмүттөмүн. Силердин ушу бак пешенеңерге, кала берсе биздин дагы бак пешенебизге, ушул биздин устаздарыбыз, мугалимдерибиз аман болсун. Дайыма ден соолуктарыңыздар чың болсун. Алсаңыздар аман болуп, жүгүрүп ушундай мекенге кызмат кылып, келечекте ошо сиздердин сүрөттөрүңүздөр, аттарыңыздар ушул айылга керек болсо Кыргызстан мамлекетине ушундай бир атак даңкыңыздар чыгышын биз Алла Тааладан тилеп калабыз. Ошол мына
демеушілер берген аманатты тапшырықтарын бұл жерде сол мен рубль шunu алып эме кылып коюшкан. Майыз кел кызым. Ошол баягы 36 демеушінің атынан шunu кабыл алып коюсуздар. Allah razı olsun. Eң алдын ала assalamu alaikum, урматтуу мигрант колдогон билим аттуу долбоордун катышуучу агаларыбыз, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз бул акчаны алдык жана сиздерден дагы bunday көп моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы биз колдоолорду көп күтөбүз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз жана ишиңиздерге ийгилик болсун. Аллахым дайым берген нерсеңиздерди эки эселеп өзүңүздөргө кайтарсын. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Саламатсыздарбы? Рахмат ушунча колдоп атканыңыздарга, мигрант болуп иштеп аттып, бизге ушунча жардам берип атканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Балдар, перпарактуулар. Мына заманыбыз тынча, асманыбыз ачык, жергебиз тынч. Ушундай жакшы Аксарайда мектепте окуп билим алып атасыңар. Биз силердин жакшы келечекте, кең келечектүү балдарыбыз силерден болсун деп, мүмкүн болушунча бар күчүбүздү жумшап аракеттенип атабыз. Жамаатыбыз чоң. Мына өзү айтып кеткендей, мына Эрмек Рамадан биздин окуучубуз. Аллага шүгүр, ушундай жакшы инсан болуп жетилип, мына уул кыздарды жакшы туура тарбиялап атат. Анан ошол жаңы 36 баланын тизмесинде кат башында ушул балабыз дагы турат. Силерге ушундай өзүнүн тиричилигинен ашырып, ошо бөтөн элде, бөтөн жерде ысыгына, суугуна күйүп, ушинтип иштеп жүрүп, ушул балдарыбыз силерге ушул келечегиңерге ушул жакшы бир фундамент түзүп бергенге салым кошуп атышат да ушул балдарчы. Биз бөтөн элде, бөтөн жерде бала чака багып жүрөбүз деп чыкпай койсо деле болот. Бирок ошол жака барып, мүмкүн болушунча силерге жардам берели деп атат. Ошондой баягы Илгиздин сөзү бар. Биз ушул талаада жүрүп ойлондук дейт да. Ошо талаада жүрүп ойлондук. Мүмкүн болушунча ошол убакытты кетирип, ошол мезгилде окуп, мындан дагы жакшы бир мындай мигрант эмес, башкача бир дипломат болуп же башка бир иштерге келип иштесек дагы колубуздан келет экен эле. Бирок биз учурду өткөрүп, ошон үчүн биздин айылдагы балдардан чыгар үмүт кылабыз. Ушул балдарыбыздан өтө көп нерсени күтөбүз деп ушул мындай уюштуруп, Эрмек баш болуп ушундай немелерди силерге мындай күч кубат демөөрчү болуп атат да. Силерге мындай демиңерге дем кошуп атат. Силерге ушунчалык жакшы шартты түзүп бергенден кийин ушул балдардын мээнетин дагы ойлойлу, балдар. Ушулардын ишенимини актайлы. Ошон үчүн бар күчүбүз менен аракет кылсак, адам баласынын колунан келбеген нерсе болбойт дейт да. Ошол балдарыбызга ушул учурдан пайдаланып, бардыгына ден соолук каалайм, узак өмүр, тынч жашоо, үй бүлөлөрүнө аманчылык, эч качан жамандык көрүшпөсүн. Ошол биздин айылыбыздын мындай каймактары, элдин уулу, элдин кыздары деп эсептейбиз. Биз ошолордон абдан ыраазыбыз. Аллахым ыраазы болсун, тапкандарына береке берсин. Дайыма ушундай кайрымдуулук иштерин жасап, эки дүйнөгө бактылуулукка кадам таштаган балдардан болсун. Амин дейли. Булардын бардыгынын жүрөгү таза. Ушундай бир Аллахым азыр силердин жүрөгүңөр таза. Силердин ар бир кылган дуаңарды Аллахым кабыл кылат балдарым. Мына айтып атабыз го, мисалы биз бере албай атабыз, ата-энелериңер бере албай атат. Бирок ошо тала түздө иштеп жүргөн силердин агаларыңар, биздин окуучуларыбыз, ошолор силерди колдоп коет да. Теманын өзү неме, мигрант колдогон билим балдар. Ушул долбоордун алкагында иш жүргүзүп атышат. Ошо Аллахым бир дуа кылайлар. Эми дамла өзүңүз. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين. Bizden tilep so'rab ketadilar. Bizning shu sinekey bizning Qirg'iziston mamlakatimiz
дүние жүзүнө белгилүү болгон чоң бир мамлекеттерден болсун, дайыма элибиз журтубуз аман болсун, эч убакта оорубайлык, эч убакта кырсык жамандыктардан Алла таалам асмандан келген 70 баледен адамдын ошол 360-дан ашуун болгон оору сыркоолорунан Алла таалам өзү сактаган болсун. Ушу биздин мамлекетибиз өнүгүп өсүп, алдыга жылып, Кудай таалага ыраазы болгон, ушу бири-бирибиз менен ынтымак болгон, берекелүү, дүние мактаган, дүние суктанган, Алла таалага сүйүктүү мамлекеттерден болушуна Кудай тааладан тилеп кетебиз. Ошол дүйнөнүн өнүгүшүнө дагы ушундай бир жакшылык иштердин болушуна дагы кимдир бирөөлөр себепкер болот. Же болбосо кимдир бирөөлөр кызмат кылат. Ошол кызмат кылгандардын арасында силер дагы болдуңар. Силер дагы Кудай таалам келечекте силердин араңардан эл журт башкарган адилеттүү падышалар чыксын. Эл журтка адилеттүү закондорду кабыл алып бере турган ушундай бир депутатпы, же болбосо акимият, ушундай бир чоң ушундай бир мектеп башкарган, ушундай бир жаштарга тарбия берген директор, мугалим, күчтүү бир адистерден чыксын силердин араңардан. Силердин бакыт бишиңерге ата-энеңер, ушул мугалимдер, устаздарыбыз аман болсун. Булардын ата-энелердин, мугалимдердин бакыт бишигесине ошол ар бириңиздердин балдарыңыздар, небереңиздер жана ошондой эле ошол ата-энелердин бактысына силер бар болгула, дайыма аман болгула. Элибиз, журтубуз тынч болсун. Ошолордун катарынан ошо биздин айылдагы гүлдөгөн, үлгүлүү, алдыдагы айылдардан болсун. Саллаллаху таала аля хайрати Мухаммад ва аля асхаби ажмаин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Жана ошондой эле мына ушул демөөрчү болуп аткан биздин агайынлерибизге дагы Алла таалам ыраазы болсун. Алсандар аман болсун. Ушул кылган кайрексан садакаларын, ушул демөөрчүлүктөрүн Алла таалам урматы менен тапкандарына береке берсин. Эсен аман оомат менен ушу өз элибизге, өз мекенибизге келип, ушул жерде кызмат кылып, ушул жерде иштешти Алла таалам баардыгыбызга насип кылсын. Мынау Ермек Жануга деген агаңар, бул Талант деген агаңар, мына ушул 36 демөөрчүлдүн ичинде ушул агаларыңар өзү бар. Мына бүгүн насип экен силердин конкурсуңарга туш келип калды. Дайыма ушундай болуп калбайт. Аллага шүгүр. Мына айтып барасыңар ушул конкурста ушинтип уул балдарыбыздын көбөйгөнү бизди сүйүнтүп атат, Кудайга шүгүр. Келечек жаштардын колунда деп мурда айтылчу эле. Азыр андай болбой калган балдар. Келечек билимдүү жаштардын колунда. Билимдүү болсоңор, анан ата-энеңерге, эли журтуңарга, анан мамлекетиңерге, анан кызмат кылабыз. Мына бизди колдоп аткан балдардын баардыгына Аллахым ыраазы болсун. Аллахым ыраазы болсун. Тапкандары берекелүү болуп, жакшы табылгалар менен эсен аман кайтып келсин. Ошондой балдардан чыгат Кудай буйрукса мыналардын арасында. Кудай кааласа дагы демөөрчүлүк көп болот. Ак булак айылын өзүңөр билип атасыңар балдар. Башка айылдардан айырмаланып, шаар түйүндө болуп калды. Жолдорубуз асфальтталды. Ошол асфальт болгонго дагы ушул айылыбыздын мыкты уулдары, мыкты үй бүлөлөр демөөрчү болушту. Жарыктандыруу болду, жамааттар колдоду. Бардык үй бүлө шарттарын түзүп алышты. Башка таза суубуз бар. Башка айылдагылар суктанат да, суктанган айылдын уул кыздары дагы башкалар суктана турган деңгээлге жетишибиз керек. Эң туура. Таза суу, таза абадан дем алып, таза суудан ичип атабыз балдар. Биз ошого татыктуу болушубуз керек. Кудай кааласа, эртеге силер дагы ер жетилип, мектепти аяктап, элиңерге, жериңерге кызмат кыла турган мезгилге келгенде, мына уул балдарыбыз турат. Силер дагы ушинтип кайрымдуу болуп, өзүңөр туулуп өскөн эли жериңерди, айылыңарды колдойт деп ишенебиз. Биз силерди ошого тарбиялап атабыз. Дайыма жакшылыктар боло берсин. Келгениңиздерге дагы рахмат. Аткарабызбы? Аткарабыз. Анда эмес агайларыбызга ошол бизди колдогон демөөрчүлөргө бир кол чаап коелу. Башында 5-тен 10 болуп отуруп, акырына 36-га жетип калды. Буюрса баары түшүнүп дагы эме берсе, ошо силер айткандай башка идеяларга, башка эмелерге дагы эме болуп калат деп үмүт кылабыз. Азыр мына жерде ушул 36 адамдын атын атап эме алып коелу. Отурабыз. Жолчубай уулу Байжигит, Иметов Эсенали Базарбаевич, Шайыков Канатбек Абдималикович, Нуридинов Арген Акылбекович,
Кайнаров Арапбай Кочкорович, Бекзат Замирбекович, Максутов Дамирбек Абдикерамович, Маматов Темирбек Алиевич, Маликов Чусубали Акуналиевич, Нурлан уулу Пайызбек, Абдукуров Курманбек Болотбекович, Каримов Талантбек Камалдинович, Мумунов Чыңгыз Мединович, Икрам уулу Нуржигит, Ахматов Мухаммед Мамат Калылович, Осунов Данияр Ильязович, Мисиров Роламбек Жумабаевич, Эгембердиев Тынчтыкбек Рахманбердиевич, Назар Маматов Семетеев Розалиевич, Иргешев Муратбек Розалиевич, Аматов Эрмекали Расулович, Пазулов Азирет Кубатович, Исраилов Максат Элмаматович, Абдыганиев Ибрагим Абдимиталипович, Мамбет уулу Сүйөркул, Токтаматов Анарбек Каримбердиевич, Айдаров Ирлан Жээнбекович, Маатбек Урузалиевич, Нарматов Белек Таштанбекович, Бекмурза уулу Бекболот, Ашимов Таласбек Амадалиевич, Төлөнов Алазбек Жээнбекович, Алимбек уулу Азимбек, Чыныбек Тураталиевич, Ашим уулу Абдулла, Анвар Али уулу Актилек. Ушул 36 адам жалпы болуп туруп ошо айына 20 миңден саттыктын 10 миң, силерге 10 миң ушинтип берип келип атат. Эмне дейсиң, ушул демөөрчүлөрүбүзгө Алла ыраазы болсун, бизден ден соолук берсин. Дагы да үмүт кылабыз, ушундай бир мамлекетибиздин мектебибиздин илим билимине салым кошконго демөөрчүлөрүбүз көбөйөт деген үмүттөбүз. Буюрса ушулардын аманатын мен силерге тапшырып койсом, ушуну кабыл алып Биздин президентибизге ушул жигитти биздин жалпы окуучулардын атынан биздин мектептин президенти сүйлөп койсун. Сиздерге дагы чоң рахмат. Биз ушундай колдоп, акчалай жактан колдоп, мектепте бардык шарттарды түзүп бергенде эжекелерге биздин агаларыбызга чоң рахмат. Ушу акчалай жактан жардамдашып атканыңыздарга. Мугалимдерден рахмат силерге чоң. Ушу алыста жүрсөңөр дагы өзүңөрдүн айылыңарды ойлоп, ушу келечектеги балдарыбызды ойлоп, ушундай жакшы акчалай болсо дагы кичине жардамыңарды аябай айтат экенсиңер. Силерге эң негизи ушул алыс жакта жүргөнүңөргө эң негизгиси ден соолук берсин. Аллахым дайыма кайсы жерде жүрсөңөр дагы жолуңарды ачык кылсын, иштериңерге ийгиликтер болсун. Биздин окуучулар дагы, мугалимдер дагы силерден чоң ыраазыбыз баарыбыз. Ушул силер бар экенсиңер, ушул мектепти дагы колдоп, ушунчалык жөйлөп таяп атканыңар үчүн чоң рахмат. Эң негизгиси силерге ушул ден соолук болсун. Алыста жүргөнүңөр менен ушул ден соолукту, эң негизгиси ден соолукту берсин. Ушул биздин мугалимдер жана окуучулар силердин ишеничиңерди актайбыз деген ишеним калтырып кетебиз. Ошол жүргөндөргө баардыгына салам айткыла, ден соолукта болсун, дайыма ошол жолдоруңар ачык болсун. Эң негизгиси ушул. Рахмат, мына силердин колдогонуңар мен азыр ушул жерде жакшы нерсе айткым келип атат. Ушу балдардын ата-энелери бар да, тарбиялаган. Кудай таалам ушул ата-энелерине ден соолук берсин, ушу балдардын жакшылыгын көрсүн. Бул балдардын келечеги үчүн иштеп атканы өтө чоң. Аллага деле жагат, алган колдон берген кол жакшыраак дейт го. Кудай таала силерге дагы мындан 2 эселеп, 3 эселеп берсин. Анан биздин балдарыбыз эми Кудай кааласа ишеничиңерди актап, кийинки мына өсүп келаткан балдар дагы көрдү. Бул нерсени эч качан токтотпойбуз. Айылдын алдыга өсүп чыгыш үчүн баардык күчүбүздү жумшайбыз. Рахмат силерге балдарым. Рахмат. Ошол өткөндө баягы районалдык деңгээлдеги конкурс болбодубу? Былтыр, Былтыр болду. Мына Сарт доктор мектебинен аябай чоң эме күткөнбүз да, биринчиликти бербей алып калат депчи. Анан бирок тилек каршы булар канчанчы орун болду? 4-чү болуп калды. Биринчини партия алып келди. Анан экинчи орунду сиздер алып келдиңер. Биздикилер убакыттан гана утулуп, экинчиге элешип калды. Ошондой дагы биз аябай сыймыктандык. Кудайга шүгүр, ушу биздин гимназиябыз бар экен. Биздин эмебизди, абийибизди сактап, экинчи орундубузду дагы алып бердик. Эми буюрса үмүт кылабыз, дагы ошондой бир районалдык деңгээлде бир ушундай конкурс болуп калса, буюрса биринчиликти бул жакты болсо, экинчилик болсо дагы алып бересиздер деп үмүт кылабыз. Буга албетте сиздердин салымыңыздар керек болот. Сиздер себепкер болосуздар. Эмне дейсиң, сиздерге дагы биринчиден Алла таала ден соолук берсин. Себеби бул ден соолук өтө чоң байлык. Канчалык байлыгың болбосун, шипаны, ден соолукту сатып алып болбосоң, ал байлыктын кереги жок.
ошон үчүн эң чоң байлык ден соолук, силерге ден соолук берсин. Ушундай убактыңыздарды кетирип, мамлекеттен канча сиздердин эмеңиздерди актабай канча берип атат, ошолго карабастан аз болсо дагы үмүт эле кылып, салымыңыздарды кошуп аракет кылып атасыздар. Ушу бизге окшогон ата-энелерден бере албаган, алган кемчилик тарбияларды сиздер берип атасыздар. Ошон үчүн сиздерге ден соолук берсин. Сиздердин бак бешенеңиздерге ушу балдарыңыздар аман болсун. Ушул жерде мигрант болуп жүргөн ошолор аман болсун. Алдыңыздара кайтып келип, ушул жерде алдыңыздарда кызмат кылып, меккеңе кызмат кылып, ушул жерде салым кошуп, силердин балдарыңыздарга дагы, бизге дагы насип болсун. Дайыма ушундай чоң жакшы идеяларды чыгарып, ошолорду ишке ашырып, ошондой бир ийгиликтерди жаратып, ийгиликтерди багындырганга Кудай таалам ошо сиздерге насип болсун. Анан мына демөөрчүлөрүбүзгө дагы Алла таалам ыраазы болсун. Биз үмүт кылабыз, буюрса 36-тан дагы ашып 40, 50, 100 ушинтип ушундай бир результаттарды, жыйынтыктарды көрсөтүп, ушундай бир видеороликтерди эме кылып, отчеттуу эме кылып турсаңдар, буюрса уже угуп көбөйүп эме болуп атат. Рахмат силерге. Алла ыраазы болсун. Ден соолукта болгула, кайрыттуу болуңар. Мына Гүлжан эжекебиз бизди окуткан орус тилинен, жакшы билем. Эмгек сиңирген биздин устаздардан болуп, эжекеңерди, мугалимиңерди, устазыңарды сыйлагыла, айтканын кылгыла. Устаз, эжекелер, мугалимдер ата-энеден улуп болот, шуну билгиле. Бул ислам дининде ушинтип айтат. Ата-энеден дагы жогору турат. Ошол урматтагыла, сыйлагыла, кайша кайтарбагыла, айтканын кылгыла. Себеби биз бере албаган илим билимди, биз жетише албаган ийгиликке ушул эжекелер, устаздар себепкер болот. Ошондой окуучулар, биз силерден үмүт кылабыз, келечекте силерден бир жакшы бир адистер, эл башкарган падышалар, журт башкарган, башка элге дагы тааныктуу, башка элди дагы биз менен мамилени, карым-катнашты күчөтө турган бир жакшы бир адистерден чыгат деп үмүт кылабыз. Биздин үмүттү акташка аракет кыласыңар, иншалла. Биз ошол өтөн жерде жүрүп болсо дагы, аз да болсо дагы бир аз ушу салым кошуп коюлу, өзүбүз окуй албаган, өзүбүз жетише албаган нерсеге ушу силер жетишип калса экен деп үмүт кылып, ушинтип мигрант болуп жүрсөк дагы мигранттарыбыз, агайындарыбыз аракет кылып атышат. Анан келечек жаштардын колунда дейт. Ошол ушундай жаштар болуш керек, илимдүү, билимдүү жаштар болсо, анан келечекти өстүрүп, алдыга жылдырат. Ошолордун арасында буюрса биз үмүт кылабыз, биздин Акбулактан чоң адистер, чоң профессор, илим жактаган, ушундай бир жогорку деңгээлге чете турган агай эжекелерден чыгат деп үмүт кылабыз. Буюрса келечекте биздин мектеп, гимназияларда силердин сүрөттөрүңөр илинип, келечекте силер дагы ошондой жетишип, өзүбүздөн барган жаш кадрларга, өзүбүздөн барган окуучуларга көмөк көрсөтүп, поддержка берип, ошолорду ушундай бир мүмкүн болсо силер дагы демөөрчү болуп ушундай бир салым кошот деген үмүттөбүз. Ошого жеткирсин ылайым. Ошо. Сөз беребиз, балдар. Кандай? Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Денсаулық жақсы. Сізді қош қойын. Мені қошпасыңа біле қошылуымын да мен. Сіздерді Танымадым. Бұл Арыстан деген ағай болады, немеден болады. Құрақ келген. Бұл баяғы бұл жоқ жөнде маған зиратқа келдіктер. Қолымызды қылмай қойды. Екеуді көңіліміз жақын. Ана мына ежекен Люкас болады. Жақын Люкас болады. Бұл баяғы Oğuz, ana nene, değişikti bayağı Arçadan. Mingazay. Ya. Komuzda acı sayarız mı? Yıldızma bitti, komuz verip komuzda koyalım. Biraz sağ doğru anlatayım.